Үйлөнүү үчүн даярданыш керек дешет. Кантип даярданат? Кандай китептерди окуш керек? Дейт. Мусулман аялдын не деген китеп бар? Эң зарыл китеби деген китеп бар. Мен авторлорду билемин, ошону окуш керек. Дил азыкта бар кызыл китеп. Анан урматтуу бир тууганым, дин менен жашаш керек, ошол эле. Даватка чыксаң, ошол сага даяргерчилик болот. Анан эң маселе үйлөнө турган 3-4 болуп кеттир, көп болуп калды үйлөнө тургандар. Бир маселе үйлөнө турган адам кечиргенди үйрөнүш керек. Илгери бирөө атасы айтты, ата үйлөнөм десе, менден кечирим сура дептир. Ата үйлөнөм десе, менден кечирим сура дептир. Ата үйлөнөйүн деп аттым эле, менден кечирим сура. Уф, ата кечирип коюнчу үйлөн, эми үйлөнсөң болот. Эркек эч бир себепсиз кечирим сураганды үйлөнсө, үйлөнгөнгө жарайт деген сөз. Болбосо жарай элексин деген сөз. Түшүндүңөрбү? Мына ушунда үйлөнгөн адамдар таптакыр бөлөк адам, кулагы окшош, мурду окшош, бирок ич таптакыр бөлөк. Бөлөк бир аалам болот аял деген. Аны өмүр бою түшүнбөйсүн. Ал сага кыргызча сүйлөйт, аны сен которбочу керек. Сага таарынат, мен ажырашам дейт. Анан сен ажырашып кетип каласың, кийин ыйлай берет. Ал ажырашам деген мага көңүл бөл деген сөз. Ошону сурап туруш керек. Ушинтип кыйкырганда сөз эмне деп. Аял боюнда болгондо өзгөрөт. Жакшынак аял болот, анан боюнда болгондо итни сенин балаң бар да, анан жегиси келип, сенин жытыңан жийиркенип калат өзүнчө эле. Сенин шорпоңон жийиркене берет. Сенин жанагы пастаган жийир, анткени ал өзгөрүп атат денесинде. Ошого боюнда баруучуда өтө маани бериш. Көп урушуп кетет, ажырашып кетет, өзгөрүп калды, мындай эмес болот. Жок, өзгөргөн өзгөр, анткени боюнда бар деген бул. Түшүнүктүү урматтуу, ошого даяр болуш керек, эркек эркекче болуш керек.